чарасынын саламаттык сактоо министри жана саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрликтин 24-март 2021 чыккан 315 негизинде бул 2021 7-апрелде бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнүн өткөрүү боюнча буйрук келип түштү. Ошонун негизинде Мамытбек Жунусов атындагы Каракулжа райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунда иш-чара түзүлүп, ошо иш-чаранын негизинде спорттук мелдештерди өткөрүүгө даярданып жатабыз. Баарыңыздарга белгилүү, ушул 7-апрель жылда ушул дүйнө жүзү боюнча бүткүл дүйнөлүк ден соолукту чыңдоо күнү өткөрүлөт. Былтыр билесиздер, пандемия мезгилинде абдан дүйнө жүзү боюнча ушул COVID-19 пандемиясында элдин баары көбү ооруп, анын ичинен каза болгондор да болду. Ошондуктан биз мына ден соолукту чыңдап, иммунитетти көтөрүп, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна камп көрүш керек деген ураанда биз бүгүнкү иш-чараны өткөрүп жатабыз. Rayonduk mekteптер arasında komandalar gelip dizildi. Баяндама берген дене тарбия мугалими Шабдан. Эркиндер калса. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн бизде Каракулжа районунун ден соолук комитети тарабынан уюштурулган, ошондой эле мектеп окуучулары менен биргеликте бүткүл дүйнөлүк кургак күнүнө карата жана ден соолук күнүнө карата өткөрүлүп жаткан спорттук иш-чарабызды ошо ачык деп жарыялайбыз. Азыркы сөздү биз ушу Муса Көкөевичке берсек, бул жакт өзүнүн сөзү менен ачып берсе. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бүгүнкү 7-апрель өтүп кетсе дагы кече майрам күнү баарыбыз шоу боло албай калдык. Элдик майрам болуп, дем алыш күнгө туш келип калганына байланыштуу бүгүнкү күнгө которулган. Ошон үчүн мына 7-апрель бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү деп белгиленген. Ар жылдын 7-апрель күнү бүткүл дүйнөлүк ден соолуктун күнү катары белгиленет. Ден соолук күнү белгилөө чечими 1948-жылы кабыл алынып, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун уставы жарыяланган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ар жылдын медицина актуалдуу проблемасы арнап, адамзаттын көңүлүн буруп, аракетин көрөт. Эгемендүү Кыргызстан бул уюмдун мүчөсү жана саламаттык сактоо тармагы калыптанган өлкө катары бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү спорттун иш-чаралары менен белгиленип келет. Быйылкы жылы Кыргыз Республикасынын президенти 2020-жылы 29 январда номер 1 жарлыгы менен инсандык руханий адеп ахлак өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө жарлык чыккан. Бул жарлыкка Каракулжа райондук аймагындагы турмушка ашыруу максатында Каракулжа райондук мамлекеттик администрациянын 2021-жылдын 16 марттагы номер 89 буйругу чыгып, тийиштүү аткаруучуларга жеткирилген. Руханий адеп ахлак өнүктүрүүгө патриоттук жана дине тарбия жаатында мамлекеттик саясатта ишке ашыруу боюнча жана райондун аймагында тиешелүү органдарга калктуу руханий адеп ахлакты өнүктүрүү жана дине тарбиясына багытталган иш-чаралар туруктуу негизде уюштурулуп өткөрүлүп жатат. Дине тарбия бул жалпы улуттук маданияттын
bir bölügü жана анын өнүктүрүү коомдук, социалдык жана экономикалык проблемаларды чечүүдө мамлекеттик саясаттын ажырагыс бөлүгү экенин сиздер жакшы билесиздер. Жаштар дене ой жана руханий адилеттүүлүктүн интеллектуалдык жактан өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Бул багытта районубуздун акыркы жылдары бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жаткандыгы бизди кубандырат. Бийик тоолук каралжа жергебизде акыркы жылдары калкты ден соолугу менен чындоо спорт өнүктүрүүгө 2020 жылы Карагуз, Алайкы, Кашкачок, Ойтал, Байтал аймагында 8 миллион сомдук кичи футбол аянтчалары 20 миллион сомдон ашыраак мектептер спорт залдарын куруп, мектепке өткөрүлүп берилди. Ал эми азыркы убакта Карагуз, Лайтала, Кашкачок, Карагулжа аймактар 32 миллион сомдук 2 спорт аянтчасы, тренажерлык жана спорттук залдар курулуп жатат. Урматтуу бүгүнкү иш-чарага келген катышуучулар, сиздердин бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү майрамы менен куттуктап, алдыга койгон максаттар, тилектериңиздерди баары орундалышына тилектеш экенин билдирем. Ден соолукка байланыштуу спорт жарандарыбызга, ак халатчан дарыгерлерибизге, элге алгачкы кадам жасалган мектептерде мугалимдер ар дайым ишиңиздердин ордунан чыксын демекчимин. Сиздер менен дүйнө түгөл дагы бир жолу байрамыңыздар менен. Азыркы сөздү жалпы дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Карымшакова Чынара Ташботовна берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык башкаруу министрлигинин 23 март 2021 жылы чыккан 315 буйруктун негизинде Карагулжа районунун жалпы дарыгерлик практикалык борборунун ден соолук комитети тарабынан өткөрүлүп жаткан иш-чарага куш келипсиздер. Биз бул иш-чаранын өткөрүүнүн себеби райондук деңгээлде өткөрөлү деп пландап чечтик. Себеби билесиздер, былтыр 2020 жылы бүткүл дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда абдан оор жыл болду. COVID-19 пандемиясын билип атасыздар, угуп атасыздар. Аябай оор жыл болду. Ошонун ичинде медиктер абдан зор иш алып барды, өзүнүн Гиппократын антын аткарышты деп ойлойм. Ошондуктан ар бир адам ушу өзүнүн ден соолугуна карап, кам көрүп, иммунитетин көтөрүп, мен ойлойм, ушу иш-чарада кичине болсо да жардам берет. Баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Мына окуучулар турасыздар, окууңуздарга ийгилик каалаймын. Ушу пандемияны тез арада жеңип чыкканга биз да ар бирибиз аракет жасаш керекпиз. Рахмат сиздерге. Азыркы сөздү спорт мектебинин директору Козубаев Төрөш агайга берсек. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу келген командалар. Бүгүн билесиздер да, коронавируска каршы бүткүл дүйнө жүзүндө ушундай иш-чаралар өтүп жаткандыгы баарыбызга маалым. Андан кийин кече 6 апрель дене тарбиячылардын күнү байрамы болду. Аны менен да кошо сиздерди куттуктайм. Бүгүн ушул райондук деңгээлдеги ушул жерде 5 команданы чакырып спорттук иш-чараларды өткөрүп атабыз. Ушул иш-чарада күчтүү командалар ийгиликтерге жетишин каалап кетедилер. Birinci oy organ tartış. Lisey. Evet, Cemre adına lisey okuşları bayramda dayardık kaset. Yine geliş gereken Sivete Şukanlığı adına baylamıştı kaset olmaya kaldı. Bileri. Şu bölgenizde rahatsızlık ben kol çapıyorlar.
мероприятиясы аяқтады. Оның жиынтығын шығарып беріш үшін спорт мектебінің директоры Қозыбаев Тұраш ағайға сөз береді. Ошоға бүгін мына біздің оорукана тараптан иш-чара өткөрдүлө спорттун 5 түрүнө. Мен ошону азыр тапшырып коеюн. Төмөндөгү мектептер 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алышты. Аны биз мына агайлар менен жалпы аз бир балл эсептеп чыгардык. Ошон үчүн уктурга аркан тартыш, ол күрөш, мешотто чуркоо, отжимания, кыздарга пресс качание, шар үйлөп 5 түрүнөн 1-чи, 2-чи орунду алган мектепти биз эсептеп чыгардык агайлар менен. 3-чү орундан баштай берели. 3-чү орун Эргеш Осмонов атындагы орто мектебинин командасы сыйланат. Bir keptener var, şu kavcıra dalay var, hep mesela var. Ne bakalım. İkinci oyun. Bu Eşmambiyat atında orta mektebinin okuyucular tanınması. Ya şu yerden aytıp koyun. Eşmambiyat itmenin Ergeç Osmanov atında orta mektebinin komandası bir bolup kaldılar, upaylar. Anam bitlerge katışkan sportun türünden eseplesek, Eşmambiyat atında orta mektebi 5 türünden tek katıştırdı. Osmanov 4 türünden, oşan için sizlere yıkardı. Birinci oyunu lisey, Karpiyonlu Kıyamatta şahmat, ettirat, kızlarla vodka, bunu yapamaz. Keyin ki 2'den 3'ten ritke katışkan mektepler, anın içine 4'üncü Avtor mektebi. 4'üncü o. Ekili bitten katıştılar. 5'inci Böcek Begiyev atında orta mektebi. Begiyev. Getirildim mi? 5'inci. Korkundan bilgisi de. Ana giyin ki, Olca Abdurası var, kim kayaktan olsa. Aile hükümetten gelgen, Cenab-ı medsesleri FAP'tan gelgen, ecekeler top oynadığı, oşalarmada hatayın gramatalar varken, Denizsizlik Komitesi dedi, Altın Kürek ayından. Togoto yani Denizsizlik Komitesi. Togoto'dan da şu sinirden pek konuşmakta. Say ayırdık Denizsizlik Komitesi, say. Ne yapalım? Sürekli tak intima kayıldık. Denizsizlik Komitesi. Gelimiz Dayız. Toplar. Cami Tanav'a ayrıldık. Denizsizlik Komitesi. Oldu.
жалпы bir suratga tartib koysalar. Da ürmatlı okucular, ejekeler, bardınız, den soğukta olalım, sport bilen alışkan adamlar den soğuk için buladı. Oruvan jaman ildetten arız bulmalı, bugünkü bayram şu menen ayağa çıktı. Bizde Кыралжа районунда 25 айлык ден соолук комитеттери иштеп келет. 2010-жылы уюшулганбыз. Ошондон бери биздин ар бир айылыбызда иштеп жаткан айлык ден соолук комитеттери ошо элибиздин ден соолугу үчүн кам көрүп, өздөрүнүн ошо айлык албай волонтерлук иштерин аткарып, ыктыярчы болушуп, ар бир оорунун алдын алуу боюнча ар бир түтүнгө кичинекей баласынан баштап ошо 100гө чейинки ата энелерибизге чейин маалыматтарды беришет. Булардын иштерин аябай алкоого аларлык иштер деп эсептейм мен. Бул айлык ден соолук комитеттери биздин медицина кызматкерлеринин бир канаты деп да айтсак болот. Булардын аткарган медиктердин жардамчысы аткарган иштеринде бүт медицинанын кызматкерлери менен биргеликте иш алып барышат. Ошону менен бирге биздин айлык ден соолук комитеттеринин аябай көп жетишкендиктери бар. Biz ошо 2010'dan beri иштеген жылдардан бери бизде Кара Чукур айлык ден соолук комитетинде ушул долбоор менен иштеп, ошо өздөрүнүн айылына баня курдуруп алышты. Андан сырткары Көңдүк айыл өкмөтүндө ФАП ачылды. Ушул биздин айлык ден соолук комитеттерин менен биргеликте иш алып барылат. Ошол биз айлык ден соолук комитетинде Алтын күрөк Насырдын айылында ошо айлык ден соолук комитетинин төрайымы болуп иштейм. 2010 жылдан бери ошо элдин ден соолугу ошо жакындан ден соолук үчүн кам көрүбүз. Ден соолук комитетинде айлык болмосо да ошо эл менен жакын иштешүүгө, ооруларды алдын алууга, көптөгөн медиктерге жакындан жардам берип салымыбызды кошуудабыз. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө ошо ден соолук күнүнө карата чаканбызда ошо мектеп аралык жана элдер аралык оюн зоопкерлик uyuşturup götürdük. Şu anda elimizde dен соолук тынчылык болсун, заманыбыз тынч болсун деп ишибизге ийгилик АДК жетекчилери. Бүгүнкү баарыңыздарды иш-чараны өткөрүп аткан айымдар, мырзалар, баарыңыздар бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктайм. Мен 2011-жылдан бери ушу Сай айылынан АДКнын төрайымы болуп иштейм. Биз дайыма ушундай иштерди баймамай өткөрүп турабыз. Баягы ден соолугу убагында карасаң, кийин дарыланганга караганда алдын ала дарыланган жакшы дейт. Ошон үчүн дайыма эл үчүн кызмат кылабыз. Бардык элдер аман болсун, тынч болсун, мына оорулардан сактайлы.